Бала жылмайса, аалам жылмаят. Жаңы жылды утурлай чүрпөлөрүн Балаты майрамына Бактыгүл Камбарова алып келген. Ал Борбордогу көп балалуу энелердин бири. Турмуш түйшүгүнөн аз да болсо арылып, уул кыздары менен майрам шаңына бөлөндү. Бардык балдар бактылуу балалыкта чоңоюшсун. Ушундай жакшы кечелер, майрамдар көп болсун. Балдарым да кубанычта, бардыгы маанайларыбыз жакшы. Кыш келгенде кычап, кызыл пальто кийебиз. Аппак пальто кийгенде карга окшоп калабыз. Аяз ата жакты, кар киши жакты. Кызымдарды кыдырып бизге келет. Адамдарга ийгиликтер берилген. Бактыгүл Камбарованын балдарына катарлаш ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр, ата-энесинен ажыраган жана аз камсыз кожолуктардын балдары Балаты майрамына катышты. Алар спектакль көрүп, белек бечкектерге ээ болушту. 250 детей. 250 бала келди. Биз аларды кубандыргыбыз келет. Интеллектуалдык оюн, шахмат, жаңы жылдык белек катары тапшырылды. Конкурстар уюштурулган, спектакль көрүштү. Аларга мээрим тартуулоо абдан маанилүү, анткени мээримди сокурлар көрүп, дүлөөлөр уга алат. Бишкекте жетим, жарым жетим, аз камсыз жана майыптуулугу бар 7000ден ашык бала каттоодо турат. Ал эми республика боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 30 000ден ашык. Мамлекет аларды камкордукка алган. Президенттин тапшырмасы менен жөлөк пул көбөйтүлгөн. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн инклюзивдик билим берүү ишке ашырылууда. Майыптуулугу бар балдардын ата-энелери алардын башка балдар сыяктуу мүмкүнчүлүктөргө ээ болушун каалайт. Мындай балдарды камкордукка алып, колдоо көрсөтүү улантылат. Балдарыбыздын пособиясын өлчөмү болсо эки эсеге көбөйтүлгөн болчу. Мисалы, майып биринчи топтогу майып балдарыбыз мурун 4000 сом алса, бүгүнкү күндө 8000 сом алып калышты. Мурун 3000 сом алса, бүгүнкү күндө болсо 6000 сом алып калышты. Интернатта жашаган балдардын бир күндүк тамактын өлчөмү эки эсеге көбөйүп, 110 сомдон 220 сомго чейин көбөйгөн болчу. Аялуу балдарга Балаты майрамы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция, маданият министрликтери, Асол коомдук фонду тарабынан уюштурулган. Иш-чарада бөбөктөрдүн күлкүсү жаңырып, белек алып, кыялдары орундалды. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.